Токтогул районунда мындан 45 жыл мурун салынып, кароосуз калган борбордук стадион реконструкциядан өткөн соң пайдаланууга берилди. Майрамдык салтанат менен коштолгон ачылыш аземи аймакта тарыхый окуя болуп калды. Самалыкка жогорку кеңештин депутаттары да күбө болушту. Легендарный Токтогул шаарында көптөн күткөн Эргеш Орманов атындагы стадиондун ачылышына кош келипсиздер. Токтогул шаарында эски стадиондун жаңыланып пайдаланууга берилиши аймакта тарыхый окуя болуп калды. Көп жылдардан бери өрөөндө мындай деңгээлдеги майрамдык иш-чара орун алып элек болчу. Чогулгандарды алгач министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев куттуктады. Бүгүн биз тарыхый күндүн күбөсү болуп турабыз. Тоолордун курчоосунда жайгашкан Токтогул шаарында жаңыдан жаралган бул заманбап стадион өлкөбүздүн туура жолдо бекем кадам менен өнүгүп жаткандыгынын айкын далили болуп турат. Бул курулуш мамлекетибиздин күчүн, элибиздин биримдигин жана спортко болгон берилүүсүн даңазалайт. Стадиондогу 3600 орундуктун дээрлик баары бош калган жок. Ачылыш салтанатына мекенчил депутаттык тобунун жетекчиси Кундузбек Сулайманов баштаган депутаттар Айбек Алтынбеков жана Ырысбек Атажанов катышты. Бүгүн өзүнө көп болуп турганда чоң майрам болуп атат, чоң сүйүнүч. Бул биздин эле Токтогул эмес, жалпы Кыргызстанда болуп аткан иш-чара. Ошондуктан биз дагы райондун ичинде четтен калбай, биздин жаштарыбызга, балдарыбызга, келечек муундарыбызга ушул дени сак спорт сүйүүчүлөрдүн майрамы болуп атканы биз үчүн жалпы эле Токтогул үчүн да келген Токтогул үчүн чоң майрам. Азыркы заманбап стадиондун аймагында буга чейин орун алган стадион 1980-жылы СССРдин борбору Москва шаарында өткөн Олимп оюндарынын урматына курулган. Кийинчерээк бул объектиге Эргеш Ормоновдун ысмы берилген. Ар бир райондорго заманбап футбол стадиондорун куруп атат. Анын үстүнө өзүңүздөр көрдүңүздөр, биздин футболисттер сборной Кыргызстаныбыз U23 деп коебуз. Азия кубогуна алгачкы тарых жаратып өтүштү. Кудай буйруса, мына футболдун өнүгүп өсүп жатканы бардык күбө болуп отурабыз. Соңку жылдары аймактарда спортко, айрыкча анын инфратүзүмүн жакшыртууга болгон бийликтин аракетин депутаттар да колдоого алууда. Бул кадамдар эртеңки дүйнө чемпиондорун тарбиялоого шарт түзүп бермекчи. Бардыгыбызга белгилүү болгондой, президентибиздин генералыбызга тапшырмасы бар футболду өнүктүрүү боюнча жана ошону жерлерде ушундай заманбап стадиондорду куруп, жана ошондой эле келечек жаштарыбызга шарт түзүп берүү боюнча көптөгөн иштер болуп атат. Мына биз бүгүнкү күндө Токтогул шаарында биз күбө болуп отурабыз. Оюн талаасы жасалма чөп менен капталып, эффективдүү жарыктандыруу системасы орнотулган. Бул өзгөчөлүк стадиондо кечки оюндарды жана ар кандай масштабтагы иш-чараларды өткөрүүгө толук мүмкүнчүлүк берет. Тилекке каршы соңку 30 жыл ичинде бул жердин кедергиси кетип, ташталган, каралбай калган жер болду. Мына бүгүн карап, мен кайрадан сүйүнүп атам. Биз ал кезде бала кез элек ушуну курулушун гүлдөп турган моментин көргөн. Ошол учур кайра келди. Ачылыш азем Кыргыз Республикасынын улуттук лигасынын Токтогул жана Базар Кургон футболдук клубтарынын беттеши менен уланды. Муну менен катар көрүүчүлөргө концерттик программа тартууланып, түрдүү оюндар менен коштолду.